Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Борбор каланын Дордой фут азык-түлүк базарында иш алып барган жеке ишкерлер менен жолугушту. Конструктивдүү пикир алмашуу болуп, министрлер кабинетинин башчысы контролдук кассалык аппараттарды орнотууга жана эсеп фактураны киргизүүгө каршы чыккан ишкерлердин позицияларын жана сунуштарын укту. Алар адам факторун жокко чыгарып, эски патенттик системаны электрондук форматка өткөрүп берүүнү суранышты. Акылбек Жапаров ишкерлерге көзөмөл кассалык машиналарды киргизүү зарылдыгы боюнча мамлекеттик саясатты түшүндүрүп берди. Бул министрлер кабинетине социалдык милдеттенмелерди аткарууга, ошондой эле көмүскө экономиканы жана контрабанданы кыскартууга жардам берет. Муну менен катар министрлер кабинетинин башчысы ишкерлерди салыкты ак ниеттүүлүк менен төлөөгө жана калктын саламаттыгына терс таасирин тийгизген антибиотиктери бар шектүү азык-түлүктөрдү сатуудан баш тартууга чакырды. Акылбек Эсенбекович, биздин азыркы ККМ системасына эл каршы эмес. Баары силердин жүргүзүп аткан саясатты колдойбуз, бюджет толсун, элдер айлык акын алсын депчи. Болгону элге упрощенный вариант керек да, жеңилдетилген система. ККМге азыр бул жерде байкалар айтып өттү, 1% кошуп атышат. Сахар 100 сом болсо, бир кап сахарга 50 сомго чейин кошуп атышат, 35 сом. Ошол эле майды алсак, бардык нерсеге аз эле кошот, оптовый. Анан кантип биз выручкадан 6% төлөйбүз. Мамлекеттин талабы бул жер аябай чоң болуп атат да. Элдин көйгөйү ушул проценттин жеринен келип атат. Мына сиздерге чечимди кабыл алганы келдим да бул жерде. Патент төлөйм десеңер, патент төлөгүлө. Иштейсиңерби? Иштегиле патент менен. Счет фактураны сурайм мен баары. Мен укуклуу. Каалайсыңар патентте төлөбөй эле койгула. Бирок счет фактураны айткыла мага контрабандисттерди айтып бергиле. Сиздер менен акылдашып алып бир нукка түшөлү. Туурабы? Силерге дагы, анан өкмөткө дагы пайдалуу жагын бүгүн чечейле азыр. Сизден суранабыз ушу ККМди жоюп эле бизге. Убактылуу болобу же ушу бизге патенттик система кылып туруп эле, бирок патентти кылганда дагы ушу ишкерлерге ушу жоопкерчиликти биздин мойнубузга билип, ар бирибиздин немебизди эсептеп туруп, чоңураак иштеген чоңураак, патент төлөгүлө азыраак төлөп туруп, ошонун баарыбызын ушу төлөй тургандай кылсак да, бар арабызда ушу төлөбөй дагы жүргөндөр бар да. Биз мунун баарын иреттеп келатабыз да кичинеден. Жанагы сен айтып аткан эле счет фактура аркылуу иреттеп ордуна коюп келатабыз. Муну баары иреттелет, урматтуу агайын туугандар. Мен сиздерге Садыр Нуркожоевичтин да менин да саясатымды айтып берейин. Биз сиздерге жумуш иштеп аткан үчүн ыраазыбыз. Биз силердин жоон териңерди сыйрыбайлы деген жерибиз жок. Бирок ушул жерден миллионду, миллиардты таап алып, анан бөлөк республикага катышып кетип, ошол жактын бизнесин көтөрүп аткандарды биз эми келе кой, беркел бизге кичине акча төлөп кой дейин деп атабыз. Муну азыр арак саткандар боюнча айтып коеюн. 2011-жылы мен министр финансы болуп турганда 1 миллион 600 000 декалитр арак сатылчу. Мен ошондон аксыз чогултчумун да. Азыр келип карасам 328 000 декалитр дейт. 5 эсе түшүп кетти дейт. Кочкордо ал убакта бир ресторан жок болчу. Азыр 11 ресторан пайда болду да. Вторник, среда, четвертен баштап заняты. Арак баары намаз окуп атышат, арак ичпейт дейт. Күндүр түндүр иштеп атышат. Кана десем, баары эле башын жерге катат. Мына азыр СМБнын первый замы кетти, кармалды. Жумушунан кетти баары. Налогоевиктердин баары кармалды. Биз үстүндө крыша жок азыр аларда. Мына Камчыбек Кыдыршаевич крыша болгон жер жок. Министр МВД жок. Мен болгон жокмун. Садыр Нуркожоевич болгон жок. Азыр эми мына заводдордун ичине кирип, азыр порядогун келтире баштады. Биз сиздерге только шарт түзүп беребиз. Мына азыр мери менен да сүйлөшүп атабыз. Моорекиндей жерлердин баарын жууганга, татнакай кылып, Россияныкындай чоң фуд центрларды түзгөнгө биз даярбыз. Сиздер эптеп эле өзүңөрдүн жумушуңарды кылып, кыйнабай, жанагындай мына бул жерде карындашым айтып атпайбы, коррупционер келсе майлам жок берип коем деп. Бербей ага. Алардын баарына айтып берип койсоңуз, мага айтып койсоңуз, экинчи аны иштетпей коеюн ошол жерде. Анан сиздер менен чогуу эле акырын жылып кетелер. Бизге тынчтык гана керек, урматтуу агайын туугандар. Анан эми сиздерге мындай бири-бирибизге чыдамчылык керек да. Мен жана WhatsApp группадан көрүп атам ошонучу. Азыр техника деген бар да баардык. Баарыңар көтөрүлө жайлайбыз деп атат. Эл көбүрөөк көтөрүлсө, биз бийликти жайлайбыз дагынан бийликти алабыз деп. Ойлору жаман болуп атпайбы бөлөктөрдүн. Биз ошолорго жем болбойлу да. Көптөн бери эле уже 100% алдык деген жүз менен арабызда бар 5 кол тең эмес да. Ошон үчүн
Менден суранычы ошо администрация байлап койсоңор патентти 100% алат болуш керек деп оюм бар да. Рахмат. Ошондой кылабыз. Рахмат келгениңизге. Бизге ушундай түшүнүктүү киши келип, ушуну түшүндүрүп, бизге көзүбүз ачылып калды.